Нурбек Тахабаевич, Hukuk Buzlar Kodeksinin 430-431 bölümleri boyunca akırkı 2 жылда статистикасын айтып берсеңіз. Негізінен 430 бөлімі бойынша 13.619 жаранға 13.619.000 сом айыппұл салынған. Бұл 431 бөлімі бойынша 34.314 жаранға 182.727.000 айыппұл салынған. Негізінен şu мыйзам бұзулар бойынша жалпысынан 250.924.000 сом айып салынып, Şöyle keyinki suroğum sizge. Hazırkı uçurda demeyi başka çet mamleketten gelgen turistlerden bölük, student, migrant diye biz jaranlar жалпы саны қанша? Bizde деген баяғы границадан, аэропорттан çıkıp atқанда погранслужба бар, ішкі істер министрлігі бар, жалпы саны бар да. Ошол қаншасы иштөө бағытында, қаншасы студенттік бағытта келіп атат. Ошолар жөнүндө так маалымат бар ММД-да? Бұл бойынша так маалымат регистрационный службада, пограничный службада болады. Алардан маалымат алып тұрып, сізге тақтап тұрып, маалымат берелік сізге. Бұзғандар бойынша бізге ошол ДРН-ден ушул мыйзам бузуп атат, срокторун чыгарып жиберди деген список келет. Бизге өзүдө болбойт. Ошол спискти алып туруп, ошолорду издеп, аларга штрафты салып, штрафтан төлөбөсө сотко алып барып, соттун чечими менен чыгарып жиберүү милдеттери Ички министрлигине жүктөлгөн, алар боюнча жумуш алып баруудабыз. Рахмат. Муну сурап жаткан себеби мына азыркы учурларда ички министрликтерде деле белгилүү. Ошол эле биздин жарандарыбыз өтүп атат. Чет өлкөдөн келген şu migrant айтат, чет өлкөлүк жарандар абдан акыркы убактарда көп бир мындай бир нарушение кылгандар көбөйүп кетти да. Ошол эле электромобилдер менен, мопеддер менен авария учурашып, канчадан жабыр тартып атат биздин жарандарыбыз. Ошол эле учурларда кандайдыр бир болуп калган уруу жанында эч кандай тиешелүү документтер жок экен дейт. Жанында тыйындар жок экен. Жакында эле бир чоң бир кырсыкка кабылып, эч кандай документтер жок экен. Мына жакында мопед Мадина базарынын жанынан машина менен машинасы экиге бөлүнүп кетти. Ичинде 4 пакистанец бар экен. Бул жөнүндө маалыматыңыз бардыр, сизде туурабы? Ооба. Мына ушулар ушундай көбөйүп кетти да учурларда. Рахмат. Шыргазич, бул боюнча биз такай деген ошол чет өлкөлүк жарандар жайгашкан жерлерге, окуган жерлерге барып өзүбүздөн лекцияларды окуп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Ошондой болсо деле, былтыркы жыл эсебинен карап көрсөк, чет өлкөлүк жарандар тарабынан 200 кылмыш жасалган, 200 кылмыш жасалган. Бул кылмыштар негизинен деген алдамчылык кылмыштар, адам сатуу, мыйзамсыз миграция жаатында, уурулук боюнча жаатында кылмыштар менен кармалып, ошо 200 кылмыш боюнча чет өлкө жарандар кылмыш жообуна тартылууда азыр келди. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Эми булар бир топ жарандар ал жакта мыйзам бузуулар арасында болот экен. Алдын алуу боюнча профилактика иштерди жүргүзүп атабыз. Рахмат. Бул боюнча албетте түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Мына ошо менен биргеликте эле биз азыр частный жеке менчик окуу жайларда көбөйүп кетти. Ошолор баары чет өлкөдөн келет, келип окуп, алардын ичинен окуусун таштап коюп отчисление болгондордун сандары барбы ошолордун? Ошолар баягы окуусунан отчисление болуп кетип туруп эле кайрадан баягы үйүнө кетпестен ушул жерде бир жумуштар менен алектенип жүргөндөр да абдан көп экен. Ошол үчүн ошол окуу жайлардын, эми булар жеке менчик окуу жайларды, жеке бизнес, доллар менен окшот алар келгендер. Ошолорго катуу чара колдонгон сиздерде фактылар барбы? Алар эми студенттер келгенден кийин жоопкерчиликти мойнуна алыш керек да алар. Ала окутуп окуй албай калса кетип жүргөндөн кийин алардын жоопкерчилигин мойнуна тарттырыш керек алардачы. Ушулар жөнүндө далилдер, фактылар барбы сиздерде? Ошол туура айтасыз, бул чет өлкөлүк жарандар келип бул жактан деген эми канча бир топ акча менен, бир топ өлчөмдүү акча менен келишет, ошол жактан акчасына күйүп калбасын деп көпчүлүгү бул жакта мыйзам бузбай ошол окуусун, билимин алып, диплом алып кеткенге аракет кылат да. Булардын арасында деген дээрлик мына кылмыш кылгандар, кылмыш жасагандар көп өлчөмдө эмес, бирок арасында бар. Жумушун, окуусун таштап бул жакта жүргөндөрдү ошол вуздардын лектор менен сүйлөшүп, алар списогун алып туруп, биз өзүбүз таап, аларды жоопко тартып, штрафын төлөтүп чыгарып жиберебиз. Окуу жайлардычы?
окуу жайларын окугандардан ректорлор берет да бизге списогинчи могу окууга койду, кетип калбады текшерип берге дегенде биз деген пограничный службадан бул Кыргызстан территориядан чыгып кеттиби деп текшеребиз. Эгерде Кыргызстандан чыгып кетпесе, анда булар деген ошо жүрүү эрежелерин бузгандык үчүн штраф төлөтүп, андан кийин чыгарып жиберебиз. Ошо менин биргеликте ал жалдыда кесиптешим дагы айтып кетти Бакыт мырза. Чет өлкөдөн келген ошо Пакистан дейбиз, Индия дейбизби, Бангладеш дейбиз, жалпы ошо мигрант деп айтабызбы жарандар. Акыркы учурларда мынакей шаарда ошо курулуш иштеринде, тикүү секторунда, доставкада, автомойкаларда, даже таксилерге чыгып баштады булар. Абдан көп иштер кылып атат да. Ушулар кайсы критерий негиз иштешип атат, кайсы договордун основании или патент менен булар кандай иштешип атат? Ошо менен биргеликте буларга бир кандай булар жөнүндө бир мындай бир санкциялар бар. Нарыгычылар чындап келгенде буларга абдан күч алды да. Уруксат болсо, мен жооп берип койсом. Булар жанагы мен айткан эле ошол өкмөттүн бекитип келген квотанын негизинде келет. Анан бизде өзүнчө бөлүнгөн өзү по регионам дагы бар, и по отраслям да өзүнчө кетет. Мисалы бүгүнкү күнгө мен айта кетсем, Бангладештен келген 3802 жаран, бул 16% түзөтпөчтү 17. Пакистандан 2990, Кытайдан 8025, Өзбекстандан 1536, Индиядан 1543, Турция 1700, жана ушунун баары биригип келип 22956 адам бүгүнкү күндө бизден уруксат алды 24-жылга. По регионам болсо, бу жерде эң көпчүлүгү Бишкек шаарында 14586, Чүй областында 3300, Жалал Абад областында 1800, Ош шаарында 8808, Ысык көлдө 840, Ошто 556, Баткенде 161, Таласта 43, Нарында 349 болуп. Ушундай менен бөлүнгөн. Эң басымдуу көпчүлүгү 58% бул курулуш иштеринде. Андан кийин эле бул жана жеңил өнөр жай ушу тигүү цехтеринде иштеп атат. Анан дагы бир белгилегечү нерсе, бизден общий квотаны алган 22900 болуп атат, бул почти 23000 адам. Бирок мындан сырткары жана сиз сурап кетпедиңизби, студенттердин саны канча деп. Билим берүү министрлигинин бизге берген саны боюнча 50.000 студент бар экен. Ошонун 42.000 ушу Пакистан менен Бангладештер экен да. Анан өзүңүздөр көргөндөй, жумушка квота алып келгенден көрү окуу иштеп келген студенттердин саны 2 эсе көп да. Булар окуп келип таштап койгондар абдан көп экен да. Мисалы мага жакында эле бир жаран карайлды. Ошон сизге анандагы ошо жигиттин данныйын берейинчи, урматтуу генерал. Бир квартирада 10 чукул бала жашайт экен. Иштегенин байкаган жокпуз дейт. Окуганын да байкаган жокпуз дейт. Чыгат, мечитке барып келип үйдө ятат дейт да. Такылыгын байкай албай отур дейт. Иштейт десең эч жака чыкпайт дейт. Окуйт десең окууга барбайт дейт. Чыгат деп мечитке барып келет. Эмне иш кылып аткан биз үчүн бир коштолор үчүн кооптуу болуп атат дейт да. Мен сизге ошо жигиттин телефон номерин берейин, байланышып бир балдарды жиберип текшертип койсоңуз, эмне болгону инсан аралар, эмне болгон эмелер, коштолордун баары кооптуу болуп коркушуп атыптыр да. Көптөн ошондой болуп атыптыр. Анан ошо менен биргеликте эле сиздер бул мыйзам долбоор боюнча сунушталып жаткан төрүз берүүнү боюнча диспозиция менен санкция аралашып калыптыр да. Мен булар боюнча да сиздерге кат түрүндө дагы өзүмдүн бир сунуштамамды берсем кийинки немеде.